Аял заты жашоонун булагы, аял заты үй бүлөнүн дубалы, аял эне, аял жар, аял дүйнөдө теңдешсиз асыл жар. Биздин кыргыз айымдары башка улуттардан өзгөчөлүгү бул күчтүү, акылдуу, имандуу, билимдүү, көрөгөч, сулуу айымдар деп эсептейм. Кыргыз айымдары аял затына тиешелүү бардык улуу касиетке ээ. Кыргыз айымдары дүйнө таанымы, коомдук ишмердиги, үй бүлөсүнө жасаган ээлик мээримбандыгы, кол ачык кайрымдуулугу, меймандостугу, эрктүүлүгү, чарбачылык акылмандыгы менен айырмаланат. Жашоосунун жакшы жагына түрткү берген жароокер жар. Үй бүлөнүн башына түйшүк түшсө, кыргыз аялы эч качан кемеген жанына олтуруп калбайт. Ошол эле учурда назик, сыпайы, маданияттуу мына кыргыз аялдарынын ролун мен так ушундай деп билер элем. Урматтуу апалар, урматтуу эжелер, урматтуу сиңдилер, урматтуу айымдар. Жалпы баарыңыздарды бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз деп Анталиядан ысык салам. Кааларыбыз баарыңызга ден соолук, жалпы жерибиз тынч болсун, элибиз топ болсун, ишибиз ийгиликтүү болсун. Майрамыңыздар кут болсун. Урматтуу апалар, эжелер, сиңдилер, бүгүнкү сиздердин 8 март асылзат айымдардын аралык майрамы менен куттуктайм. Албан ийгиликте деп каалайм. Күч кубат берсин сиздерге. Ден соолугуңар арчын болсун. 8 март майрамыңыздар менен урматтуу айымдар. Бүгүн мына жаздын алгачкы күнүндө биздин аялдардын 8 март майрамы. Силерге узун өмүр, чың ден соолук, бакубат жашоонун маанилүүсү жана мазмуну болгон үй бүлөлүк шаттыкты, улуулукту, сулуулукту жана эң негизгиси ден соолукту каалайбыз. Сиздер берген жылуулугуңуздар, үй бүлөдөгү жылуулугуңуз эч өчпөсүн. Баарыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Россия Федерациясынын Сахалин шаарынан. Урматтуу Кыргызстан аялдары, силерге 8 март майрамыңар менен куттуктаймын. Санкт-Петербургдан чоң салам айтып, силерге ден соолук, узак өмүр, балдарыңарга, үй бүлөңөргө тынчтык каалайм. Урматтуу биздин сулуулгон аял заты, баарыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Чың ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрап, бүгүнкүдөй жакшынакай сулуу болуп жүрө бериңиздер. Сиздердин жаныңыздарда ар дайым сиздерди коргогон мырзаларыңыздар жаныңыздарда болсун. Жалпы айымдары бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошондой эле сиздерге ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт каалайм. Алайнер шаарынан ыстык салам баарыңыздарга. Урматтуу апаларыбыз, энелерибиз, сиздерге чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Бир туугандарым аман болугула ар дайым. Баарыбызга ден соолук болсун, бүйдө кырсыктан тышкары бололу. Анталиядан ысык салам. Турмуштун түйшүгүн жоон терisi менен көтөрүп жүргөн мигрант энелер, кыздар, эжелер, сиңдилер, кайсыл жакта жүрсөңүздөр дагы ар дайым ден соолугуңуздар бекем болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Ылайым эртеби кечпи Кыргызстаныбызга кайтып баралы. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. 8 март аялдардын тилектештиги, аялдардын бири-бирин колдогон, аялдардын сулуулугун даңазалаган, аялдардын күчтүүлүгүн, назиктигин даңазалаган жакшы майрам. Аял болгон үчүн дүйнөнүн учугу уланып, жашоо уланып келет. Ар дайым назиктик бар, аял бар жерде. Ар дайым сулуулук, көрктүүлүк, кооздук бар, керемет бар аял жашаган жерде. Дайыма асыл заттар, кайда болбоңуздар, Кыргызстандабы же башка өлкөлөрдө болосуздарбы, ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Эмне тилек кылсаңыздар дагы ошо тилегиңиздер ишке ашып, өзүңүздүн мекенге кайтып барганга Кудайым сиздерди насип кылсын.